Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктук негиздери. Негизги укуктарыбызды камсыз кылган эң маанилүү документтерди карап көрөлү. Мындай документтин эң маанилүүсү Кыргыз Республикасынын Конституциясы. Конституция бул негизги жана эң маанилүү мыйзам болуп саналат. Анда жашоого, билим алууга жана саламаттык сактоого укуктуу болуу сыяктуу негиздер жазылган. Ошондой эле жамааттардын жергиликтүү өз алдынча башкарууну аймакта же шаар ичинде шайлоого жана мамлекеттик органдар менен биргеликте жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү мүмкүнчүлүктөрү берилген. Ал эми бардыгы жөнүндө иреттүү сүйлөшөлү. Демек, Конституция өлкөнүн эң маанилүү мыйзамы дедик. Бирок бир эле Конституцияда ар тараптагы бардык ченемдик укуктар жазып чыгуу мүмкүн эмес. Ошондуктан адам жашоосунун ар кандай чөйрөлөрүндөгү ар кандай ченемдик укуктар жөнүндө кеңири маалымат берген башка кодекстер жана мыйзамдар бар. Мисалы, балдар жөнүндө кодекс, анда баланын бардык укуктары жазылган. Мындан тышкары Граждандык кодекс, Кылмыш жаза кодекси, үй бүлө кодекси жана башкалар бар. Ал эми мыйзамдар буга чейин белгилүү бир иш-аракеттерди жөнгө салуу максатында түзүлгөн. Мисалы, билим берүү жөнүндө мыйзам, банктар жаңы банк иши жөнүндө мыйзам. Ушундай сыяктуу мыйзамдар көп. Ал эми башкаруунун тутуму биздин өлкөдө кандайча уюшулгандыгын карап көрөлү. Өлкөнү ким жана кандайча башкарат? Мыйзам чыгаруучу бийлик. Бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш жөнүндө баарыңыздар билесиздер жана алардын болгон талаш тартыштары жөнүндө көп угуп жатасыздар. Бирок булардын бардыгы абдан маанилүү нерселер. Себеби бардык кодекстерди жана мыйзамдарды жогорку кеңеш кабыл алат. Биздин өлкөдө кандай эрежелер болоорун жогорку кеңештин депутаттары чечишет. Ал эми жогорку кеңеш кийинки мыйзамды кабыл алгандан кийин эмне болот? Бул мыйзамдар бүткүл өлкө үчүн милдеттүү болуп калат жана аткаруу органдары жүзөгө ашыра башташат. Аткаруучу бийлик бул өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуулар бар. Булар министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик комитеттер жана кызматтар, агенттиктер, фонддор жана инспекциялар. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөттүн 7 областтык ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана 40 райондук деңгээлдеги мамлекеттик администрациялар, акимчиликтер да караштуу. Бул уюмдардын бардыгы жарандардын укуктары мыйзамдардын чегинде сакталышын камсыз кылат. Мисалы, мыйзам боюнча ар бир бала билим алууга укуктуу. Ошондуктан бул укукту Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, бардык облустук, райондук бөлүмдөр жана мектептер мамлекетибиздеги ар бир баланын билим алуусуна иштеши керек. Бирок мыйзамдар бузулганда эмне болот? Анда сот органдарынын иши маанилүү болот. Сот бийлиги адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө жана жарандардын укуктарын калыбына келтирип, укуктарынын бузулгандыгы үчүн күнөөлүүлөр жоопко тартылууга чакырылат. Ушул бийлик булактарынын кайсынысы Кыргыз Республикасынын президентине таандык экендиги сизди кызыктырабы? Анда сизге жооп: президент 3 бутактын эч бирине таандык эмес. Президент мамлекеттик башчысы болуп саналат жана элдин жана мамлекеттин бийликтин биримдигин көрсөтүп турат. Президент бийликтин 3 бутагынын туура иштешин, алардын бири-биринен көз карандысыз болушун камсыз кылат жана эл аралык аренада биздин өлкөбүздү таанытат. Макул, бирок ушул 3 бийлик булактардын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөр жана мэриялар кайда? Дагы бир жолу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул 3 бутактын эч бирине түз таандык эмес. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары айыл же шаар тургундары үчүн кандайдыр бир өзүнүн жогорку кеңеши. Бул жергиликтүү кеңеш жана өкмөтү. Бул мэрия же айыл өкмөтү десек болот. Жергиликтүү башкаруу органдары бул жергиликтүү коомчулуктун бир бөлүгү. Жергиликтүү коомчулук жергиликтүү кеңештердин депутаттарын өздөрү шайлашат. Ал эми депутаттар мэрди же айыл өкмөтүнүн башчысын шайлашат. Ошентип, Кыргызстанда 2 деңгээлдеги башкаруу тутуму түзүлгөн. Бирок анда 3 деңгээлдеги башкаруу бутагы бар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы.
Өз учурунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдардан турат. Өкүлчүлүктүү орган бул айылдык жана шаардык кеңештер. Аткаруу орган бул айыл өкмөттөр жана шаардык мэриялар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу айылдык аймактын же шаардын аймагында жергиликтүү жаамат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу ишке ашырылат. Жергиликтүү жаамат айылдык, шаардык аймактарында туруктуу жашаган, жергиликтүү маселелерди чечүүнү өз жоопкерчилигине алган жана жалпы кызыкчылыктар менен баш коштуруп турган калк. Кыргызстан боюнча 453 айыл аймактар бар. Шаарлар 31, анын ичинен республикалык маанидеги шаарлар 2, алар Бишкек жана Ош. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы. Башкаруу тутумдары тууралуу биле алдык. Эми ким эмне үчүн жооптуу экендигин аныктап көрөлү. Бизде мамлекеттик маанидеги маселелер жана жергиликтүү маанидеги маселелер деген түшүнүктөр бар. Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын кызыкчылыктары анын жашаган жерине карабастан бирдей маанилүү жана бирдей деңгээлге козгогон маселелер бар. Мисалы, мыйзамдар, улуттук коопсуздук, эл аралык бирликтерге кошулуусу жана улуттук курама команданын олимпиадага катышуусу, Нарындын да, Баткендин да, ошондой эле республиканын башка шаарларынын же айылдарынын тургундарына бирдей деңгээлде тиешеси бар. Булар мамлекеттик маанидеги маселелер. Аларды чечүү менен мамлекеттик бийлик алектенет. Бул маселелер Кыргыз Республикасынын бардык жарандары үчүн, алардын кайда жашагандыгына карабастан бир түрдө чечилет. Ал эми жергиликтүү бийлик органдары жергиликтүү маанидеги маселелерге, жааматтын муктаждыктарына жараша чечилиш керек болгон маселелерге жооп берет. Мисалы, көчөнү жарыктандыруу же таштандыларды жыйноо. Бул маселелер конкреттүү аймактын же шаардын тургундарын гана тынчсыздандырат. Бул болсо жергиликтүү маанидеги маселелер. Аларды чечүү менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алектенет. Жергиликтүү маанидеги маселелер Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын алкагында бекитилет жана өзгөртүлөт. Алар 25 маселеден турат. Биринчиси, тиешелүү аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу. Бул калктын жашоо деңгээлин жана сапатын жогорулатууга жана экономиканын өсүшүнө шарт түзүү. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары экономикалык өнүгүү пландарын иштеп чыгуу, жергиликтүү ишкерлерди колдоо жана аймакта же шаарда бизнести өнүктүрүүгө шарт түзөт дегенди билдирет. Экинчиси, муниципалдык менчикти башкаруу. Муниципалдык менчикти башкаруу имараттарды жана жайларды курууну жана оңдоону, жылытууну жана коопсуздукту камтыйт. Укукту колдонуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муниципалдык жерлерди же имараттарды сатуу же өткөрүүгө бере алышат. Муниципалдык менчикте имараттар, жабдуулар, транспорт, техника, жолдор, көпүрөлөр, токойлор, парктар жана көлмөлөр, эстеликтер деген сыяктуу объектилер болушу мүмкүн. Үчүнчү маселе — жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары каражатка ээ болуш керек. Бул каражаттар жергиликтүү бюджетте болот жана ал бюджет жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет жана айыл өкмөт мэрия тарабынан аткарылат. Төртүнчү маселе — калкты ичүүчү суу менен жабдуу. Бул калкты сапаттуу ичүүчү суу менен жетишерлик деңгээлге канааттандыруу. Жергиликтүү бюджетте каражат болсо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул каражатты жергиликтүү калкты ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн суу тутук түйүндөрүнүн курулушуна, тейлөөгө, оңдоого жана калыбына келтирүүгө жумшай алат. Ал эми 5-чи маселе — калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумун ишин камсыз кылуу. Бул канализацияларды жана тазалоочу курулмалардын сапаттуу жана туруктуу иштешин камсыздоо. Ал эми 6-чы маселе — бул калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу.
Бул муниципалдык жолдорунун тармагын өнүктүрүү жана жол кыймылынын коопсуздугунун талаптарына жооп бере турган абалда кармоо жана оңдоп түзүүнү билдирет. Бул маселенин алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо милдети турат. Бул милдеттин ичине унаа токтомолорун түзүү жана алардын ишин камсыздоо, калктуу конуштардын чегинде жергиликтүү маанидеги жолдордун абалына муниципалдык көзөмөл жүргүзүү кирет. Жолдорду оңдоо жана калыбына келтирүүгө жергиликтүү бюджеттен каражаттар берилсе болот. Бирок калктуу конуштун ичиндеги жана муниципалдык деп эсептелинген жолдорго гана берилет. Жолдор муниципалитеттин аймагы аркылуу өтсө, бирок республикалык маанидеги жолдорго кирсе, анда алардын абалы үчүн транспорт жана байланыш министрлиги жооптуу болот. 7 маселеге жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу кирет. Бул функцияга муниципалдык жолдордун жээгинде муниципалдык имараттарга жакын жерлерде жарык орнотуу боюнча иштер кирет. Жалпы пайдалануудагы жерлер булар жолдор, көчөлөр, аянттар, тротуарлар, автомобиль жолдорунун жээгинде жайгашкан жер тилкелери, бак-дарактар, газондор, арыктар, өткөөлдөр, бульварлар, скверлер жана көлмөлөр болуп саналат. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жеке короолордо жарык берүүнү уюштурууга милдеттүү эмес. 8 маселеге көрүстөндөрдүн иштешин жана ырасым кызматтарынын көрсөтүлүшүн камсыз кылуу. Бул функцияга көрүстөндөр үчүн участок бөлүүгө, көрүстөндөрдүн тегерегин тосууга жана тосмолорду оңдоого, анын айланасында тартипке көз салууга байланыштуу жергиликтүү бюджеттен чыгашалар кириши мүмкүн. Ушул эле маселенин алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине мамлекеттин камкордугуна болгон жарандар үчүн ырасым кызматтарын уюштуруу да кирет. 9 маселеге жалпы пайдалануудагы жерлерди көрүктөндүрүү жана жашыландыруу кирет. Бул жалпы колдонуудагы жерлерге коомдук сейил бактар, аллеялар, жалпы пайдалануудагы муниципалдык объекттердин жанындагы жерлер, балдар мекемелеринин жана окуу жайларынын, спорттук жана маданий агартуучу мекемелердин, коомдук жана саламаттык сактоо жайларынын аймактарында көчөлөр, жолдор, стадиондор кириши мүмкүн. Жалпы колдонуудагы жерлерди жашыландыруу бул бардык жашоочуларга жана конокторго жеткиликтүү болгон, чаңдан, ашыкча күн радиациясынан коргогон, кыска мөөнөттүү жана узакка эс алуу, дене тарбиясы жана спорт менен алектенүү, маданий агартуучу, көңүл ачуучу иш-чараларды өткөрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөн бактарды отургузуу. 10 маселеге парктардын, спорттук курулмалардын жана дем алуу жайларынын иштешин камсыз кылуу кирет. 11 маселеге турмуш тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу кирет. Бул аймакта же шаарда санитардык эпидемиологиялык абалын контролдоо, таштандыларды жыйноону жана чыгарууну уюштуруу, турмуш тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу. Бул маселенин алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары калдыктарды чыгаруу системасын уюштурат. Таштанды полигону үчүн жер участогун бөлөт, алардын чет жакасын тосот, таштанды чыгарууну уюштурат. 12 маселеге муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу кирет. Бул аймак же шаар ичиндеги болгон муниципалдык транспортты көзөмөлдөө же уюштуруу. Бүгүнкү күндө муниципалдык транспорт, тагыраак айтканда анын жоктугу тууралуу маселе көп көтөрүлүп келет. Транспорттун жоктугунан эң көп калктын аярлуу катмары жабыркайт. Мектепке барып келгенде кыйналган окуучулар, өз убагында медициналык жардам алууда кыйналган кош бойлуу аялдар жана жаш энелер, жөө басуудан кыйналган жана маселесин чече албаган карты картаңдар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муниципалдык транспорттун жоктугу өңдүү көйгөйдү чече алат жана практика көрсөткөндөй, жаамат да адатта бул көйгөйдү чечүүгө өз салымын кошуп келет. 13 маселеге жергиликтүү маанидеги тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жагындагы контролдоо кирет. Бул аймак же шаар ичиндеги болгон тарыхый эстеликтерди сактоо жана алардын бузулбай сакталышын камсыз кылуу.
Ал эми 14 маселеге жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштуруу жана камсыз кылуу кирет. Бул калкты муниципалдык китепкана кызматтары менен тейлөөнү уюштуруу, кам көрүү жана китепканалардын китеп фондунун комплектөөсү жана сакталышын камсыз кылуу. 15 маселе бул жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу. Бул аймак же шаар ичиндеги жерлерде куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону көзөмөлдөө. Ар бир жергиликтүү өз башкаруу органы айылдык аймактын территориясындагы жерлерди эсепке алууга жана бул жерлерди мыйзамдардагы талаптарга ылайык башкарууга милдеттүү. Жергиликтүү өз башкаруу органдары муниципалдык жерди ижарага берүүгө же сатууга укуктуу. Бирок ошол эле кезде жергиликтүү өз башкаруу органдары калкка же жергиликтүү бюджетке зыян келтирген кылмыш катары бааланышы мүмкүн болгон аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылат. 16 маселе бул тиешелүү калктуу конуштун аймагында жарнакты Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жайгаштыруу. Шаарлардын жана айылдык аймактардын чегинде тышкы жарнак жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын уруксаты менен гана жайгаштырылат. Жергиликтүү өз башкаруу органынан жарнак жайгаштырууга уруксат алуу үчүн тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы белгилеген тартипте жана көлөмдө акы төлөнөт. 17 маселеге коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү. Бул маселе боюнча жергиликтүү өз башкаруу органдарынын тикелей ыйгарым укуктарына муниципалитеттин аймагында укук бузууларды алдын алуу кирет. Муну жергиликтүү өз башкаруу органы социалдык коргоо, камкорчулук жана көзөмөлчүлүк органдары жашы жете электердин иши боюнча комиссия менен өз ара аракеттенүү жолу менен ишке ашырат. Алар биргелешип кылмыштуулук жана баңгилик, СПИД жана аракечтик менен күрөшүү боюнча түрдүү акцияларды өткөрөт. Ошондой эле коомдук профилактикалык борбордун алдындагы аксакалдар соту, аялдар кеңеши менен иштешет. Бул коомдук тартипти сактоодо ички иштер органдарына көмөктөшүү жана коомдук тартип бирикмелерине колдоо көрсөтүүнү билдирет. 18 маселеге элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү. Бул элдик көркөм кол өнөрчүлүктү сактоого, калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө көмөк кылуу. 19 маселеге бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү кирет. Бул жарандардын маданий эс алуу муктаждыктарын канааттандыруу иштерин жүргүзүү. 20 маселе бул балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну уюштуруу. Бул балдар менен жаштардын кызыкчылыгын жана муктаждыгын канааттандыруу, толук өсүп өнүгүүсүн жана алардын коомдук жана ишкердик активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү. 21 маселеге дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу, бул жарандардын спорт менен машыгуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу жана спорт системасын өнүктүрүү. 21 маселе бул өзгөчө кырдаалдын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү. Өзгөчө кырдаалда жергиликтүү өз башкаруу органы бюджеттеги каражаттарды түзүлгөн кырдаалдын кесепеттерин жоюу үчүн багыттоого укуктуу. Мисалы, эпидемия болсо, сел жүрсө же жер титирөө болсо, жергиликтүү өз башкаруу органы өз эсебинен кесепеттерди жоюу укугуна ээ. Сел алып кеткен көпүрөлөрдү жолдорду калыбына келтирүү жана башка. Жана кырсыктардын жана башка кырдаалдардын өрчүшүн алдын алуу жана алардан коргонууга көмөктөшүү. 23 маселе Кыргыз Республикасынын жер казынасын пайдалануу жөнүндө мыйзамдарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына таандык кылынган кең байлыктарын пайдалануу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу.
Бул жер пайдалануучуларга жер бөлүп берет жана убактылуу пайдалануу укугун берет жана мыйзам чегинде көзөмөлдөйт. Мыйзамына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзам менен белгиленген тартипте жер участокторун лицензияттарга берүү, алардын колдонулушун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу өңдүү бир катар ыйгарым укуктарга ээ. 24-маселе калкка консультациялык укуктук жардам көрсөтүү. Бул жарандарга акысыз юридикалык жардам көрсөтүү. Мисалы, жарандардын укугу жөнүндө укуктарды жүзөгө ашыруу жана пайдалануу ыкмалары жөнүндө маалымат берүү же укуктук документтерди иштеп чыгууга көмөктөшүү. Ал эми 25-маселе бул үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча чаралардын комплексин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашыруу. Бул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана бөкөт коюуга, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдарды социалдык укуктук коргоону камсыздоо. Мисалы, жашы жете элек бала үй бүлөсүндө зомбулукка таасир боло турган болсо, мэриянын же айыл өкмөттүн кызматкерлери ага тыюу салганга жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүгү бар.